Аламедин району Константиновка айылы Береговая көчөсү номер 3 тарегинде ушундай сонун үй сатууга чыкты. Бул үй жалпы аянты 15 сотук. Үйдүн узун турасы 10-12. Мына жерде бул чыгыш чек арасы болуп эсептелет. Ошондой эле мындай жакшынакай заборлор менен тосулган. Үйдүн ремонту жакшынакай бүткөн. Суу, свет бар. Мектеп жана башка керектүү мекемелердин баары жакын жайгашкан. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай эле үйдүн алдына мондай навес, бул жерден ворота коюлган. Бул жакта гараж. Ошондой эле гараждын жанынан дагы бир кичинекей өзүнчө бөлмө. Ал эми бул жагы батыш чек арасы. Ошондой туугандар, сиздер бул жака кандай келебиз десеңиздер, видеонун жүрүшүндө толук айтып көрсөтүп беребиз. Үйдүн баасы $230.000. Сүйлөшүү жолдору бар, түздөн түз, ээси менен сүйлөшөсүздөр, ортомчусуз. Сиздер бул жака келүү үчүн мына Ленскийден күнбатышка бурулуп, түз эле келгениңиздерде мына бул Константиновка айылынын башталышы. Ушунан эле келип, мына солго бурулсаңыздар, могул Береговая көчөсү болот. Бул жактан негизинен мал бакканга, дыйканчылык кылганга абдан жакшы экен. Мына бул жактары кенен талаа. Дагы бир жери бар. Бул жактан Дордой базарына жана Аламедин базарына өтө ыңгайлуу жайгашкан. Мына достор, воротадан киргенде эле мына бул жак мына үйдүн алды навес, жакшынакай навес болуп бүткөн, жарыктандыруулар орнотулган. Оңго кайрылганыбызда бул жакта мына главный эшик үйгө киргенге, ошондой эле бул жагында бул сыртка жаткан болот. Бул жагы чыгыш кошунасы менен чек ара жери. Үйдүн артынан да 1,5 метрдей жер ташталыптыр. Бул забордон болот. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, бул сол жагы чоң сарай. Астында подвал. Бул үйдүн сырткы көрүнүшү мына ушундай ремонт болгон. Айнектер орнотулган. Достор, дагы баса белгилечү нерсе, бул үй 2 бөлүктөн турат. Болсо биринчи чоң үй болсо, бул андан кичиирээк үй. Мына 2 бөлүктөн турат. Бул деле үйдүн алдына мондай койгон навес, тапчан бар. Мына бушаткалар орнотулган. Бул жак сарай болсо, аркысы баня экен. Андан ары жер участок. Жер участоктун жалпы аянты 15 сотук. Бул жаштарактардан бул чыгыш чек арасы болсо, бул жагы туурасынан алдыгы теректердин ары дагы 1 метр 2 метрдей бар экен. Бул жагы батыш тарабы бул аркы жаштарактардан болуп калат экен. Бул жагы батыш тарап чек арасы болуп калат. Ошондой эле үйүбүздүн бул тараптан көрүнүшү. Ошентип биз мал сарайына келдик. Мына сонун. Мына астыңкы кабаты бул атайын бөлүп коюптур, пока бул жакта эчтеке мал сакталбайт, багылбайт. Сарай абдан жакшы салыныптыр. Мына жакшы материалдар менен салынган. Пока бул жер склад, өтө чоң мал сарай экен. Үстүндө чөп сактаганга, астына мал бакканга. Мына өтө жакшы мал сарай экен. Бул жактан айнектер орнотулган, 1-2 айнектер бар экен. Ал жактан сыртка чыгып кеткенге ход. Мына бул жактан дагы бир кирип чыкканга мүмкүнчүлүк бар экен. Мал сарай ушундай көрүнүштө. Ал эми бул жагы болсо, достор, баня утепленный, абдан жакшы салыныптыр. Мынакей. Ошондо 1, 2, 3, почти 4 бөлүктөн турат экен бул банябыз. Монда атайын жыгачтар менен дагы бекилген. Бул жагы парный бөлүгү. Мынакей. Ушундай жакшы сонун салынган баня экен. Достор, суу маселеси мына үйдүн сыртынан дагы суу бар. Мына могу жерге мынакей моторчик дагы бар экен. Үйдүн сыртынан дагы, үйдүн ичинен дагы суу бар. Бул жакта огородто койгондо дагы отдельно дагы суу бар экен.
Достор, мына ошентип үйдүн ичине кирдик. Киргенибизде эле моундай болгон зал. Залда жарыктар коюлган. Бул жака кайрылганыбызда бул жакта бир уктоочу бөлмөбүз. Мынакей. 1, 2, 3 айнек орнотулуптур. Паровой отопление кирген. Ремонту жакшы, бүткөн. Мына ушундай көрүнүштө. Андан бул жака келгенибизде, мына бул жакта душевой кабина, андан ары ички ажаткана. Мына бул душевой кабина, ал жакта айнек орнотулган, умывальник бар, жылуулук киргизилген. Мына ушундай көрүнүштүү. Ал эми бул жака келгенибизде, бул жак мына ички ажатканасы, Арстон орнотулган, бет кол жууган умывальник бар. Ал жактан айнек коюлган. Ошондой эле мына келебиз. Келгенде мына сол жака бурулганда балдар бөлмөсү, мынакей ремонту бүткөн, айнек орнотулган. Бул жылуулук системасы киргизилген. Мына ушундай жакшы көрүнүштө балдар бөлмөсү бул. Андан бери келгенде бул жерде дагы бир уктоочу бөлмөсү, мына телевизор бар, күн чыгыштан айнегибиз орнотулган, шкаф, үйдүн ремонту бүткөн. Келип эле жашай берсеңиздер болот. Дагы бир баса берилип кетүүчү нерсе, ээсинин айтышы боюнча керектүү нерселер алынат, калганы ошо бойдон ким алса ошого калат. Андан ары кеттик дальше. Мына келебиз. Мындай келгенде бул жак кухня. Кухня мына. Кухнянын ремонттор бүткөн мына. Керектүү эмеректердин баары бар. Суу киргизилген. Жылуулук киргизилген, ыстык суу, муздак суу бар. Бул жагында мынакей холодильник. Бул жакта мына айнек орнотулган. Мына ушундай көрүнүштүү. Андан ары келгенибизде бул жакта мына чоң комната, конок бөлмөсү. Мына караңыздар достор. Бул жактан чыгыштан бир айнек, алдыгы жактан бир айнек, жылуулук киргизилген. Потолоктор ремонту бүткөн. Мына ушундай жакшына чоң комната экен бул жагы. Мына достор, ремонт бүткөн. Үйдүн баасы $230,000, сүйлөшүү жолдору бар. Түздөн түз ээси менен сүйлөшсөңүздөр болот. Бул жак подвал. Бул жерде мына паровой отопление печкасы, көмүр менен дагы, электр энергиясы менен дагы иштейт экен. Склад кылып катары колдонсоңуздар дагы болот. Бул жерде моторчик. Мына ушундай көрүнүштүү. Достор, биз андан ары кеттик могу үйүбүздүн экинчи бөлүгүнө. Эми мына үйдүн алды мына ушундай жазгы, навес. Бул жакта тапчан, кеңири отуруп чай ичкенге. Бул жакта мына өзүңүздөр көргөндөй бул жерден дагы суу чыгат. Үйдүн ичинен дагы суу чыгат. Үйдүн сырты жалпысынан мына ушундай көрүнүштө. Азыр мен силерге экинчи үйдүн ички бөлүктөрүн көрсөтөм. Бул экинчи бөлүк үйдүн кире бериши. Мына киргенде ушундай коридор. Бул жактан мына бул жерден дагы суу чыгат экен. Мына кир жуучу машина, холодильник. Мына ушундай көрүнүштө бул жагы. Киргенде бул жакта мына бир бөлмө. Мына бул жакта бир бөлмө, ошондой эле бул жакта дагы бир чоң бөлмө экен. Бул үйүбүз ушундай эки бөлүктөн турат экен. Плюс дополнительный ал жакта бул жактын да кухнясы бар. Бул жактын ремонту бүткөн. Мына ушундай чоң көрүнүштө. Бул экинчи кухня, достор. Үйдүн экинчи бөлүгүнүн экинчи кухнясы. Бул жерде деле мына керектүү кухняга керектүү эмеректердин баары бар. Мына мебелдер, жакшынакай ремонт. Мына бул жактан эки айнек орнотулган. Мындай келип, мындай бул жака, бул үйгө деле кирип кетсеңер болот. Андан ары наркы үйгө деле өтүп кетсеңер болот экен. Мына ушундай көрүнүштө. Бул жерде астыда подвал бар, кухнянын асты. Ондой болгон подвал. Кеттик. Андан ары мындай келгенде бул жакта жайкы очоккана деп эсептесек болот. Бул жакты мына. Бул жактан да мына отдельно суу чыккан. 1, 2, 3 очок бар экен бул жакта. Мына чоң болгон ушундай
жайкы очоккана. Бул жакта да отдельно печкалар бар экен. Мына ушундай жайкы очок канабыз. Акырында дагы үйдүн баасын сиздерге кайталап кетемин. 230 000 доллар сүйлөшүү жолдору бар. Түздөн түз ортомчусуз ээси менен сүйлөшсөңүздөр болот. Ээсинин номерин экранда калтырып кетебиз. Салып бемарал сүйлөшсөңүздөр болот.